Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер, касиеттүү, берекелүү Кара Суу районунун тургундары. Бүгүн 1 октябрь. Бүгүн майрам. 1 октябрь Бириккен Улуттар Уюмунун белгиленген датасына ылайык ар бир мамлекеттеги улгайган каары картаң биздин аталардын, апалардын майрамы. Майрамыңыздар менен. Каарысы бардын ырысы бар демекчи. Бул жерде мынагы ак калпактуу аталар, ак элечектүү апаларыбыз, жаштар, биздин урматтуу апалар бүгүнкү мына маанайды ачып, бүгүнкү Мекеним Кыргызстан саясий партиясынын жолугушуна келип, программасын угалы, талапкерлерин көрөлү деп келгениңиздер үчүн мен дагы башым тийип силерге таазим кылам. Кадырлуу кыргызстандыктар, 4 күн калды. 4 күндөн кийин келечекте парламентке бара турган партиялардын тагдыры чечилет. Сиздердин 5 жылда бир келе турган конституциялык укугуңар, бир добушуңуздар келечектеги бара турган парламентти аныктайт. Эгерде парламентке салмактуу, тажрыйбалуу, билимдүү, ыйман ынсаптуу талапкерлер депутат болуп барган болсо, келечектеги өкмөттүн курамын аныктайт. Акимден тартып өкмөт башчысына чейин тажрыйбалуу инсандардан коюп туруп, карапайым калктын жашоо турмушун оңдоого салымын кошот. Мына ошондуктан 4 октябрда боло турган парламенттик шайлоо маанилүү. Урматтуу мекендештерим, Мекеним Кыргызстан саясий партиясы алдыдагы аламан байгеге мына ошондой мыкты уул кыздар менен аттанып отурат. Кыргызстандын булуң бурчунда бүгүн Мекеним Кыргызстандын партиясынын желектери желбиреп турат. Эгемендүү Кыргызстан тарыхында Мекеним Кыргызстан партиясы жаңы жаш партия катары, бирок ошол мезгилде тажрыйбалуу инсандардан түптөлгөн ар бир улуттун өкүлү бар, активдүү айымдар, прогрессивдүү жаштардан калыптанган Мекеним Кыргызстан партиясы келечекте жоопкерчиликти алып, ар бир кыргызстандыктын жашоо турмушун оңдоого, мамлекетибиздин экономикасын чыңдоого, эл аралык мамилени бекемдөөгө, мамлекетибиздин астагы көздөгөн өнүгүү багытын аныктоого салым кошот. Урматтуу мекендештерим, Кыргызстандын шайлоонун керемети менен, шарапаты менен дейбиз, Кыргызстанды түрө кыдырып, мына сиздердин уулуңуздар Ибрагим Кожоназар Жунус экөөбүз нарындан баштап келе жатабыз. Ар бир жерде сиздердей активдүү шайлоочуларыбыз, моундай мыкты талапкерлерибиз Кыргызстанды түрө кыдырып келе жатат. Биз күчтүүбүз. Ошондуктан урматтуу мекендештер, азыр көрүп атасыздар да, кай жерде дебат болсо дагы, жыйын болсо дагы Мекеним Кыргызстан өтпөй калды. Бул дагы өзүнчө реклама. Кара пиар дагы бул пиар дейт. Эмне үчүн бизге асылат? Бизге ар кандай сын пикирди айтат. Себеби биз күчтүүбүз. Мөмөлүү даракка таш атат дейт. Мөмөсү жок болсо кайдагы таш? Ошол дагы урматтуу мекендештер бизди шыктантат. Бизди тажрыйбалуу болууга, алдыга сүрөөгө, үгүт кылууга күчтөнтөт. Уинстон Черчилль айткан экен, чындык шымын кийип эшикке чыккыча, жалган доомат деген дүйнөнү кезип чыгат деп. Жалгандын, дооматтын өмүрү кыска. Ошондуктан урматтуу мекендештер, биз күчтүүбүз эмне менен? Биздин айырмабыз эмне? Биздин реалдуу программабыз бар. Аны ишке ашыра турган механизмдер бар. Бизди Кыргызстан 65% калкыбыз айыл чарба менен алек болот. Бул мал чарба, токой, дыйканчылык жана башка деген. Мына ошондуктан биздин программанын өзөгүн айыл чарбаны өнүктүрүү түзөт. Жаңы инновациялык техникаларды камсыз кылуу менен жаңы көчөттөр, асыл тукум мал,
жаңы түшүм берүүчү, бат түшүм берүүчү интенсивдүү багдарактар мына өстүрүү менен биз экономикага салым кошобуз. Энергетика, Жалал Абад областы энергетиканын жүрөгү. Мына ошол суунун башында туруп, энергетика тармагын өнүктүрүүгө, мурдагыдай Союз убагындай энергетика тармагын бир башчы башкарууга алып келебиз. Бүгүн 3 баш башкарат. Энергия холдинг, ГПКН, НЭСК деген. Үчөө биригип олтуруп 100 миллиард сом мамлекетке карыз болуп турат. Муну калыбына келтире турган, карыздан кутултуп, экономикага салым коштура турган бул мекеним Кыргызстан партиясы. Урматтуу кара суулук шайлоочулар, сиздердин уулдарыңыздардын ар бири аркасында эбегейсиз салым кошуп, жумуш орун түзүп, салык төлөп, мамлекеттик деңгээлде ишкер болуп турган инсандар бар. Кара суу бул касиеттүү, берекелүү жер деп бекер айтпайбыз. Сиздер мына ушундай уулдарыңыздарды бирөөгө каралатып, бирөөгө жамандатып коесуңарбы? Жок да. Туурабы? Кара суу районунун шайлоочулары парламентке бара турган добуштун өзөгү. Мына ушул жер парламентке бара турган партиялардын тагдырын чечет. Урматтуу мекендештер, ошондуктан мен сыймыктанам сиздердин уулдарыңыздар менен. Жалпы кыргыз эли сыймыктанат. Сиздер дагы сыймыктаныңыздар. Басма айылдын кысканын ээси билбей ат билет дейт. Эр жигиттин сыртанын эли билбей жат билет дейт. Кыргызстан боюнча урматтуу туугандар, мына ушул жерди карап, кара сууну карап турган канча деген партиялар, канча деген эл аралык байкоочулар турат. Биз саясаттан жаңы үлгүсүн көргөзүп, шайлоого активдүү катышып, бир добуштан Кудай буйруса 4 сентябрда башталган үгүт иши 4 октябрда аягына чыгат. Бир добуштан мекеним Кыргызстан партиясын тандайт деп мен ишенем. Урматтуу шайлоочулар, жаштар, апалар, ар бириңиздер үмүттүү көздөр менен карап, жаштар жалындуу сөздөр менен коштоп турат. Аталарыбыз, апаларыбыз батасын берип, ак жол тилеп турат. Мына ошол жүздөр ар дайым биздин элесибизде болот, биздин көз алдыбызда болот. Себеби биз арканды узун таштап атабыз. Кээ бирлер айтып атпайбы? Мекеним Кыргызстан партиясы дейт, 1 жылдан кийин жок болот дейт. Оозуна кара таш дейт элем ошолорго. Мына ошондой ушакчылардын, мына ошондой популисттердин колунан иш келбеген, сөз менен гана аракет болгондордун аянан 29 жылдан бери биз сазга батып турабыз. Урматтуу мекендештер, бизге убакыт келди. Бүгүн алдыга жүрө турган, жаңы программаны коштой турган, жаңы команданы үндөй турган мезгил. Качанга чейин биз коңуш мамлекеттерди карап турабыз го, өнүгүп аткандыгын. Ошондуктан бүгүн саздан чыгарып, өкмөттү түзүп, жоопкерчилик ала турган бул мекеним Кыргызстан партиясы. Мына ошондуктан биздин команда күчтүү. Урматтуу шайлоочулар, мен сиздерге терең ишенем. Мына ушундай уул кыздарыңыздарды колдоп алат деп. Биз Кудай буйруса 4 күндөн кийин жакшы маанайда, жакшы пикирде көрүшөбүз деп ишенем. Мына бүгүн дагы атың өчкөр коронавирус эл арасында жүрөт. 2 ай мурун ар бирибиз үйдө отуруп, тилегенибиз ден соолук, мамлекеттин тилегени экономика, азык түлүк коопсуздук болуп калды го. Ошол мезгилде кулачын жайып жардам берген ким болду? Баарыбыз билебиз, туурабы? Мына ошол фондко, мына ошол жигиттерге, мына ошол инсандарга жараткан Алла Таала береке пейиз берип, ден соолук берсин. Урматтуу кара суулук шайлоочулар, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ушул жерден күчтүү жигиттер чыгып келген, учук үзүлбөсүн, дагы чыксын, дагы сиздердин уулдарыңыздар биздин команда кыргыз элине кызмат кылсын. Рахмат сиздерге. Ассаламу алейкум. Урматтуу ак мөңгүдөн ак калпак кийген аталар, ак булуттан ак элечек кийген энелер, ала топу тагалар, аллас көйнөк аялар.
Bugün kayradan sizler menen joluşup oturandыкtan men özümdü sizlerden uğluңuzдар katarı, Kara Suudan çıkkan uultanыңар katarı özümdü çeksiz baktılığımı dep sezemin. Mına şayloo baştaldı, şayloo жүрüp atat. Biz Kırgızstan'da büt barın kıdırıp geldik. Birok mına Kara Suudağı bugünkü men ötkönde bul jerde Kara Suuluktar menen dagı joluşugunda ayttım ele. Türkiye'de bir uşunday söz var. İstanbul'da kaysıl partiya şaylooda jеңишке жетсе, Türkiye boyunca büt bardığını utat dep. Alemi Kırgızstan'da Kara Suuda kaysıl partiya jеңишке жетсе, Kırgızstan boyunca oşo partiya utat. Biz utabız buyursa. Mına sizlerge okşogon bizdin jarandarыбыз koldoп tursa, sizlerge okşogon jarandar bizdi çuu dep turup atqa oturguzup bargıla jönögüle iştegile de turgan bolsa, emne üçün biz iştebешибиz керек? Mına jogorku kеңешти karap görüңүздөр. Kандай gana adamlar iştep atat. 36 tamganı tanıbagandagı deputat bolup alıptır hazır. Bizde андай balдар jok. Mına bul jerde turgan kandidattарды karap görüңүздөр. Ar biri menmin degen, eline kızmat kılam degen, Kırgızstan'a kızmat öteyim degen kandidatlar turat. Uşular menen jogorku kеңешке barsak, biz köp jakşı işlerdi jaşayбыз, урматтуу жерлештер. Жердештерим, урматтуу bir tuğandarım. Bayagında men sizlerge aytkamын. Bul şaylooda biröөнү şaylaysың, biröөнү jaylaysың dep. Birok bir partiyalar atlarını atabайбыз. Bizdi başkaça göz karaş menen karap, başkaça attardı atap atışat. Birok şayloo degen bul soğuş emes. Şayloo degen biri menen muştaşış emes. Şayloo degen biri karaloo emes. Şayloo degen bugünküdey mayram. Mayramыңар kutlu bolsun. 4 Oktyabr günü dagı bizge mayram bolat Kuday buyursa. Mına uşunça el oturat. Çaynek piyaleler amansınlar mı? Çaynekler piyaleler sıngan yok mu? Barsınlar mı? Ay azamatlar, bir günü çaynek piyale jönünde aytsam bir aksakal karıp kaldı mı? Çaynek mi? Çaynek de almıştır az mı olsa? Çaynek karıp kaldı dedi. Piyale aman bolsun piyale. Piyale sınbasın. Bir günü şunu aytsam bir aksakal ırdap atat deydi. Özünçen arakta adamdın yaşı ötken sayın ırvı ıyvı bilinmeye kalat eken. Je ırdap atkanı bilinmeydi, je hile atkanı bilinmeydi. Mınday da atat. Karıganda katınım boldu jo. Baldarıma barkım bolboy boldu alardagı jo. Kılığım jakpay kızım boldu jo. Kevim jakpay kelinim boldu jo. Oşolardın içinde kantip jürem men denim soğu dep bir atarı da atat. Atalar, akalar silerdin deninger sak bolsun. Apalar dele maktap kettin dedi. Apalar biz üçün. Men çındığında aytkanda ar bir apa biz üçün bul bermet, keremet insanlar. Bizdin uçuğuzdu ulagan insanlar. Men ötkönde ayttım. Bir gündügün oylasoň arak iç dedim. Bul Kıtaydan ukkan sözüm. Bir yıldığını oylasoň gürü çek. Gürüştün paydasını görösün deydi. 10 yıldığını oylasoň darak olturguz deydi. Darak ek, daraktın paydasını görösün deydi. Tüvelüktü oylasoň balanı bak, balanı terbiyele, balanı östür deydi. Bul senin tüvelüktüğülüğün deydi. Ertenki şaylooda dağı bir gündük üçün emez. Bir yıldık üçün emez, 10 yıldık üçün emez. Bizdin gelecekteki balam can balamdar üçün doğuşunardı vergile hurmatlı жердештер. Bul bizdin geleceğimiz. Men silerdi karap turup az oylap atam. Uşu bugün ele o şayloonu ötkörürsek jakşı bolgon turат. Uşu yerge 2 urna koysak ama bugün biz utat elek toy. Ya birok 4 Oktyabrga çeyin mundan dağı köböygüle. Mundan dağı köbörök bargıla. Mana Kuda kaalasa, Kuday buyursa, mana ökmötte aytып atabız. Azırkı 10 yıldın içinde, akırkı 10 yılın içinde 9 yol ökmet almıştı. Urmatlı tuğandır, 9 yolu. 29 yıldın içinde 31 yol ökmet almıştı. Birok
ökmöttün almaşkanına, ökmöttün jaman iştegenine bir dağı partiya, bir dağı koalisiya, bir dağı deputat жооп берген жок. Mına sizler koldop bizge 61 mandattan köptü bersenger, biz barı ökmöttü tüzöbüz, ökmöt üçün жоопкерчиликти öz moynunuzga alabız biz. Sebebi biz üçün mekenim Kırgızstan partiya üçün, bu yerdeki kandidatlar üçün 200 kandidatımız var Kırgızstan boyunca. Mandat biz üçün sıylık emez. Mandat biz üçün sıymık da emez. Mandat biz üçün çoğun жоопкерчилик, elbin bolgon жоопкерчилиги. Oşan için biz sizler için işte berебиз, урматтуу жерлештерим. Mına eneler bizge arızdan otat. Bargan yerde pasobe masalesi götürülüp otat. Azır özgünde de kayttım. Narında da kayttım. Talas'ta da kayttım. Büt barında şu nerse. Bir balası törölse üyüne gelip durup bir şümüreyip gelip aldırıp üyündeki mülk hesaplayıp aylığın kança, tapkanın kança, maşinan var mı, üyünde haladilnik var mı, televizor var mı, kança koyun var, kança balın var deyip dururlar. Sağa pasobiya, ni положено deyip koydu eken. Anday bolbay tapalar. Eğer de bu bana bir apa aytıp atmağa, bir televizorumu öçürüp işlevek de atıp bir pasobiyaga zor koyleştim de odat. Eğer de biz gele durgan bolsak, bu ne degen nerse, televizor emi bala töreveyim deyip, televizor görem deyip bala törevey koyuş gerek be. Bala dağı töreliş gerek, üyde dağı bağırçılık boluş gerek. Bana biz gele durgan bolsak, apalar töregen bala üçün pasobiya alat. Kança malınlar bar ekende Kırgızstan. Sebebi apa degen 9 ay balanı kursağında götüröt. 3 yılga çeyin gökürögünde götüröt. 5 yılga çeyin jelkesinde götüröt. Ömür boyu oşol balanı jürögünde götüröt. Apadan başka bunu hiç kim götüre albaydı. Oşonduktan sizlerin emgeğinizlerdi mekenim Kırgızstan bağlaydı. Biz eğer de bana sizler aytkan, bayak sizler koygan tapşırmalar menen oşol jerge jön ele iyileşip kalsak, biz aytkan nerseler atkarılbay kalışı mümkün. Biz atkarış üçün al yerde biz en aldınkı orunda 61 mandattan köptü alışımız gerek. Oşonda gana biz sizlerin har bir sözüngörді tribunadan aytıp har bir sözüngörді keçebiz. Oşonduktan urmatlı tuğanlar çınıgı peylinger menen, ak göңүлүңөр menen, bul yerde turgan kandidattardın giyimine okşop, ak eleçek apalarımыздın ak eleçegine okşop, ak peyil menen gelip doğuşuңарды 4. Oktyabrda baştalgan. Biz bunu tölge kılıp жүрөбүz. 4. Sentyabrda baştaldı. 4. Oktyabrda şaylоо bolot. Bizdin nomor 4 bilesiңер. 3-4 katar turat. 3-4. Emi bunu mundan dağı tölgösün keltire turan silersiңер. 4. Oktябr günü ertemenen turup mal aldı karap, uypuydu karap, okatazdı kalap, saat 4'ke 4 minut kalganda gelgile. Ağaçayın gelbegile. Calgız gelbegile. Çaynek piyala bolbagla. 4'ten gelip 4. nomor mekenim Kırgızstan'dı şaylap ketkile. Mına sizlerden ünüңөр bugün büt Kırgızstan karap turat. Büt Kırgızstan bugün sizlerdi uğatat. Oşan için men mekenim deyimin sizler Kırgızstan degile. Men bizdin nomor kança desem sizler nomor 4 degile. Mekenim. 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 Bizdin nomor. Bizdin nomor. Bizdin nomor. 4'tü birge jıldırıp koygul oşo günü gelip durup. Oşonda jakşı bolat Kuday berse. Urmattуу tuğandar, urmattуу жердештер, жабык турган калитти, кулупту, эшикти açat kalit menen, açkıç menen açat. Oşonda eşik açılat. Al emi namazdın açkıçı bul taharat bolat. Taharating bolsa namazın da açılbaydı. Cennetin açkıçı bul namaz bolat. Namaz bol bolsa cennetin eşik açılbaydı. Alemi
Jogorku Kengeştin açkıcı, urmatlı yerdeşler silersinger. Siler eşikni açkıla, biz de alıp girip oturuzgula. Sözümdün ayağında, bu yerde söyle turan kandidatlar köp. Men sizlerge birilen ersene aytayın. Başında ayttık. Biz partiyalarda jamandabaiz. Partiyalar jönde jaman söz söylebeyiz. Biz jönde niye söylese söyleyiversin. Kim kılsa özüne kılat. Birok men partiyalar jönde bir ile men söyle otam. Alarda mıntip aytam. Atam eken üçün, Kırgızistan Respublika üçün, bütün Kırgızistan üçün, mekençiller, zamandaşlar, büyük bardığınlar bir bolup, birimdikte, imanınar menen 4. Oktyabırda Mekenim Kırgızistan'a doğuş verile. Mekenim benim Kırgızistan. Assalomu alaykum, hurmatli elim. Hozir Ibragim Junusov akamizdan keyin bizni gapirishimiz ham ozginalik xijolatchilik bo'ladi ekan. To'g'ri tushunasizlar. Gapimni boshlashdan oldin bir so'zdan boshlaydi deb to'g'ri deb bildim shu narsani. Agarda inson el uchun jonini kuydirsa, shu inson bo'ladi haqiqiy inson degan bizda yaxshi so'z bor. Shuning uchun bizni mana kandidatlarimiz, bizni Mekenim Qirg'iziston partiyasida haqiqiy el uchun kuyadigan, elini o'ylaydigan, yurtini o'ylaydigan shu Qirg'izistonimizni apchikelik, ko'taraylik, elimizga yaxshi hayot olib kelaylik degan insonlar to'plangan partiya. Shuning uchun bizni partiyani saylasanglar, inshaalloh yutkazmaysizlar. Biz yaxshi narsalarni olib kelamiz. Hozir Ibragim Junusov akamiz yaxshi so'zda aytib o'tib ketdi. Biz partiyamizda yoshlarni ham qo'llaymiz, yoshlarda ham o'zini o'rni bor dedi. Haqiqatan bizni elimizda shunday gap bor, kelajak yoshlarning qo'lida deymiz, a? Faqat hamma yoshlarning qo'lida emas ekanda, ilmli, bilimli, el uchun kuyadigan, yurt uchun kuyadigan kuchli yoshlarning qo'lida ekan Qirg'izistonimiz. Shuning uchun Ismoil ota fondini ham aytib ketishdi, men to'g'ri deb bildim. Mana hammamizga ma'lum bo'lgandek, hozirgi kunda 200 taga yaqin, bundan ham ko'proq yoshlarimizni qo'llab-quvvatlab, universitetlarga kirgizib, o'qishlarni kontraktlarini to'lab berayotgan Ismoil ota fondi bor. Bu naqadar Qorasuv rayoniga, balki respublika bo'yicha juda katta ishlarni qilishyapti. Bu narsani aytganimdan sabab bu fondda mana yoshlarimizga e'tibor juda katta, ko'p e'tiborlar qilishyapti. Maktablar ochishyapti. Yoshlarimizni qo'llayapti, sport komplekslari ochyapti. Xudo xolasa bu partiyada elini o'ylagan, yurtini o'ylagan kuchli politiklar, kuchli insonlar bor. Shularning bittasi mana Iskandar aka oldimizda turibdi, Matrayimov. Shu insonni yordami bilan mana biz ham ukalarimiz universitetlar tugatyapti. Bular Qirg'izistonni o'ylagani uchun, Qirg'izistonning kelajagini o'ylagani uchun yoshlarimizga katta e'tiborlar beryapti. Shunga bizi partiyada xudo xolasa yaxshi insonlar to'plangan, kuchli insonlar to'plangan partiya bo'lib ham iymonlik, elni o'ylagan, haqiqiy xizmat qilaman deganlarning partiyasi. Shunga 4-oktyabr kuni bir ovozdan nomer 4 Mekenim Qirg'iziston partiyasini qo'llab bersanglar, biz ham xolis yaxshi xizmatlarni qilib beramiz. Rahmat katta. Gözünde otu, sözünde oğu, yüreğinde imanı, yüzünde nuru var, yürek Qarasuluq tuğanlar. Assalamu aleykum. Hurmatlı tuğanlar, buna bugün bizim kandidatlarda, ağalarınızlarda okup geldinizler. Qanday жақсы сөздерді айтты, qanday жақсы платформаларды айтып беришти. Men bir iki nersege toxtalayın. Bundan 25 yıl murunda men 20 yaşar balalım. 20 yaşar balada şunday çoğuluşlar bulatılar. Deputatları çaylaytılar. Alardan söylegen sözünü uğup dur, özüm çoylanıtılar. Men kuda halasa 45'ke çıkkanımda bala çakalı olamın, üylenemim, bala çakalı olamın. Bakuvat mamlekette bar joğu küçtü armiyası var. Çegerası tosulgan, pasoybiyanı göp algan mamlekete şahimde oylaytılar. Bugün 45'ke çıktım. İki nerse orunda aldı. 45'ke çıkıpпын, anam bala çakalı olupпын. Artımı qarasam, baldarımın bardığın $740 qarızı qılıp koyup hurmatlı tuğanlar. Azırkı keverki partiyalar aytып atpayбы? El oyğanıp kaldı deydi. Tuğra el oyğanıp kaldı. Sebep mağa okşa oyğanıp kalıştı.
Qarasa baldары $740 qarız. Har birimiz tышкы qarızды aytıtamın. Anan koy özüz çıkaylı dep, mına aldığınızlarga İskender aka başlap alıp çıkıp oturat, özüzdün platformabızdı, özüzdün tajribabızdı. Bul kuruk söz menen 30 yıldan beri yaşap atabız urmatlı tuğanlar. Eş nerse özgörülbödü. Qarap gördük. Eş nerse özgörülböydü. Men kecha debatты qarap oturdum, urmatlı bizning lider maga şaylоошуларым aytıp koy dediler. Bardığıyla çıkıp populist. Çıkıp bizim mekenim Kırgızstan'a жалған жала ушақтар мен асылат. Кыргызда жақсы сөз бар. Мен қара туыстарды айтайын. Мирлан мырза ақырын жұмшартып айтты. Аяғы суйық айында келінен шек санайды дейді. Шығып алып урусын, алғылутасын, бұлғылутасын, чуақ досым раматылықтына телмаңтарлет, ал менің досым болған. Өлген адам сөзін қайра-қайра қайталашпады. Чуақ адамдағы башқа сөз сөйлеген. Ошол суроо берген адамдын жаназасына катышпа деп тагы сөйлеген. Чуақ биринчи намаз оқы деген. Намазға қарсы тұрба деген. Бирок кейбирки партиялар ушундай бизге карасын айтып аткандан бул жерде отурган биздин саяпкерлер ушуну айтып кой деди. Бизге мекеним Кыргызстанга эмне үчүн катуу асылып, катуу пут тосуштат. Биз билебиз себеби. Келишип эле пособияны көтөрүп берем, пенсияны көтөрүп берем, мугалимдердин айлыгын көтөрүп берем, жана башка нерселерди айтат. Кулакка жугумду. Бирок 30 жыл болду. Пенсия, пособияны эгер мамлекеттик бюджетибизде боло турган болсо, казнабызда. Ага көп акылдын кереги жок, урматтуу туугандар. Мен 6 жыл айыл өкмөттүн башчысы болуп иштедим. 78 миллион менен бюджетти алып, бүгүнкү күндө 110 миллион сомго көтөрдүм. Бир жер чозулган жок, башка болгон жок. Мен 32 миллион сом пул коштум. Бул жерде отурган талапкерлер дагы өздөрү ошондой иштерди иштеп, бюджетти толтуруунун жолдорун билет. Качан казнада биз бар, бюджетти толтуруп казнада болгондон кийин, анан пенсия, пособия жанагы немелер анан көтөрүлөт, урматтуу туугандар. Бул айтып аткан сөздөрдү 29 жыл, 30 жылдан бери уга берип, карак сөйкөндө кулактар тешилип кетти. Ошон үчүн эл ойгонуп, бизге окшогондор ойгонуп, жогорку кеңешке аттанып отурабыз, урматтуу туугандар. Биз 4-октябрь күнү бул жерде тургандардын бардыгы палван балдар. Палван деген сөзүм билимдүү, илимдүү, өзүнүн оюн айта алат. Карапайым калктан чыккан, ошо карапайым калктын кандай түшүгү бар экенин жон териси менен сезген инсандар отурушат. Бүгүнкү күнгө чейин ушулардын да турган кандидаттардын көп ишкер балдар. Өздөрү менен өздөрү көтөрүлгөн балдар. Ошолор налог төлөп атат. Соцфондго төлөп берип атат. Сиздер алып аткан пенсия, пособия, жанагы мугалимдердин айлыгы, врачтардын айлыгына ушул балдар налог төлөгөн үчүн канчадыр процент ушулардын акысы бар, шайлоодон мурун эле. Ошон үчүн 4-октябрь күнү урматтуу мекендештерим, 4-октябрь күнү Куда кааласа сиз биздерди шайлап берсеңиздер, мына ушул күнгө чейин ар бир партиянын немесин караңыздар. Жумушчу орун түзөбүз дейт. Туура. Бирок мен 6 жыл айыл өкмөтүнүн башчысы болдум. Мага 10догон, 20даган инвесторлор келди. Мен бир токтом чыгарып ушул жерге 1 гектар жерди ошол инвесторго берип завод курам деген кыла албай койдум. Не үчүн? Себеби жакырчылыкты, жокчулукту түшүнбөгөн, балкондо чоңойгон популисттер барып алып, мыйзамды Бишкек четинде өзгөртүп коюптур. Мен эгер 6 жылда ошондой мыйзамды кабыл албаганда 3 завод курмакмын. 3000 адам иштемек, урматтуу туугандар. Ошондо пенсия, пособиябыз дагы көбөймөк. Аллага насип кылып, пешенебизде ошакта насибиз болгон болсо, сиздер колдо барып калган болсок, ушул окшогон мыйзамдардын баарын өзгөртөбүз, урматтуу туугандар. Биз чегара маселесин чечишти дагы билебиз. Кантип чечишти дагы билебиз. Мыйзамдардын бардыгы биздин карапайым калкка тегеле жалпы элибизге тетир кабыл алып калган. Ушул жерде турган балдар башынан өткөн табып дейт. Бардыгы жетекчилик кызматтарда иштеген, ушул проблемаларды көрүп туруп, мекеним Кыргызстан партиясына коштурган ушул болду, урматтуу туугандар. Мен сиздерди кара сулуктарды болуп тагын жүрөгүңүздөр менен эмес, паспорттун аркасын карап шайлашка чыккан 4-октябрь күнү. Мекеним Кыргызстан. Урматтуу туугандар, мен өткөндө дагы айттым эле. Урматтуу жердештерим, 30 жыл оомат карасын айланып баш аякта жүрдү. Бүгүнкү күнү эшикти такалап, сагалап турушат, киргизип ал мени деп. 4-октябрь күнү ар бирибиз ошол ооматты өзүбүздүн үйүбүзгө эмне кылабыз? Точно киргизебизби? Торт менен киргизебиз. Бар болуңуздар, тынч болуңуздар. Аллах Тааланын пендесин атаган кандайды бир жакшы нерселер болгон болсо,
ушул жерде отурган небере чебериңиздер өздөрүңүздөргө бардыгыңызды гана насыпсын. Ардактуу кара сулуктар, саламатсыздарбы? Амансыздарбы? Арыбаңыздар. Биз дагы азыр Өзгөн районунун Өзгөн шаарында ушундай чоң жолугушуу өткөрүп келатабыз. Өзгөндүктөрдөн сиздерге ысык салам. Чоку болот тоолордун бийик жери. Чокудай бол кыргыздын жигиттери. Чок кармаган кол менен батыр бол деп чоң атабыз үйрөткөн сени, мени деп Байдылда Сарногоев агабыз айткандай, биз бардыгыбыз чок колубузга кармап мекенибиздин жүгүн көтөргөнү чыктык. Урматтуу кара сулуктар, шайлоого чейин 4 күн калды. Билбегендерге шайлоо бул 5 жылда келген саясий оюн. Бирок сиздерге окшоп көрөгөч, илим билимдүү адамдарга шайлоо бул эртеңкиге, келечекке болгон салым, өлкөнүн өнүгүшүнө болгон салым. Ошондуктан 4 октябрь күнү жүрөгүңүздөр менен кеңешип, туура тандоо кылганыңыздарды суранып кетем. Мына бүгүн 16 партия келип, өздөрүнүн программаларын айтып, кээ-бирлери бейиш жашоо убада кылып атат. Кээ-бирлери оппоненттерин көшү боо менен алек. Биздин партия андай эмес. Биз убада берип, ошонун артынан чыга турган партия. Ошол эле учурда далилдеп бере турган партия. Кудай каалап, сиздер колдоп берсеңиздер, биз сиздер үчүн иштеп беребиз. Мына партиябызда абдан көп жаштар чогулду. Илимди, билимдүү уул кыздарыбыз чогулду. Кыргызстандын ар бурчунан өкүлдөр чогулган. Сиздер менен биргеликте көптөгөн депутаттардын санын азайтабыз. Көптөгөн чиновниктердин санын азайтып, элдин жашоосун жакшыртууга максат алган партия. Сиздер жакшы жашоого татыктуусуздар. Жакшы жашоону талап кылган мезгил келди. Мезгил азыр сиздердин пайдаңыздарга иштеп жаткан жок. Биз жакшы жашоого татыктуубузбу? Биз чет жакта мигрант болуп иштеп жүрөнгө каршыбызбы? Бизге иштеген, элдин көйгөйүн чечкен парламент керекпи? Анда эмесе 4 октябрда Мекеним Кыргызстан партиясын шайлап бериңиздер. Шайлайбызбы? Урматтуу ата-апалар, ага эжелер, сиздердин ишенимиңиздер биз үчүн чоң жоопкерчилик. Биз иштеп беребиз. Ассаламу алейкум, урматтуу жердештер, кара сулук абалар, энелер, жана ошондой эле жалпы ушул жердеги жаштар, досторум, амансыздарбы? Биз Мекеним Кыргызстан партиясы Кудай кааласа ар тараптан өнүккөн, мекенчил, патриот, профессионалдуу жаштардан куралган күчтүү командабыз. Ошону менен бирге эле мен бул жаштардын арасынан, жеке ишкерлердин арасынан өзүңүздөрдүн ишеничиңиздерди алып, өзүңүздөрдүн кулуңуздар болуп, Кудай кааласа ушундай чоң жолго аттанып, ар бир кылган жасаган жумушум, ар бир жасаган иштерим бардыгы ушул сиздер үчүн арналат, Кудай кааласа. Ошону менен бирге эле бул Мекеним Кыргызстан партиясынын 1-2 программасынын 1-2 негизги көйгөйлөрүнө токтоло кетсем, биздин Мекеним Кыргызстан партиясынын платформасында эң негизгилерден болуп, бул Кара Суу району көбүнчө биз дыйканчылык менен, бакчылык менен, малчылык менен ар дайым ушундай кызмат кылып келебиз. Ошон үчүн биздин партия
ар дайым бул производствону, бул бакчылыкты колдоп келет. Ошону менен бирге эле мен өзүм жеке ишкер катары ар дайым ушул дыйкандар менен, жөнөкөй карапайым калк менен тыгыз байланышып, билген сиздердин көйгөйүңүздөрдү билген адам катары бул программаны эң биринчилерден болуп колдоп, Кудай кааласа ушул программалардын ишке ашышына түздөн түз салымымды кошом деп сиздерге сөз берем, Кудай кааласа. Ошону менен бирге эле биздин өзүбүздүн райондо көп улуттуу элде канчалаган ар бирибиздин бир туугандарыбыз, бирөөбүздүн уулубуз, бирөөбүздүн апабыз, бирөөбүздүн досубуз мигрант болуп талаалап жүрөт. Алар бекеринен жыргаганынан, же болбосо ойногонунан жүргөн жок. Ушул кыргыз мамлекетине бир аз болсо дагы салымыбызды кошоюн деп жүрөт. Биз ушул ички өнөр жайды өндүрүп, бул жака жумуш орунду түзө турган болсок, ошондо гана мигранттардын санын кыскартып, Кудай кааласа аларды өзүбүздүн мекенибизге алып келип туруп, жумуш ордун түзүп, ар тараптуу колдоо көргөзө алабыз, Кудай кааласа. Ошон үчүн бул менин сөзүмдүн аягында ата журт кыйын кезге кабылганда ар бир уулуң айлансын чагылганга деген сөз менен аяктап, Кудай кааласа ушул жерде турган сиздер өзүңүздөрдүн кулунуңуздар чагылганга айланып, сиздер менен өкмөттүн ортосуна ак көпүрө болуп, ак кызматын аткарып берет деп сөз беребиз, Кудай кааласа. Урматтуу шайлоочулар, эмнеге мен сөз сурадым? Мына 1 саат болду. 1 саатта ошол баратадан кирген шайлоочулардын кадам тынган жок. Бул деген сөз партияны кызыгуу менен, кубаттоо менен келип жаткан шайлоочуларга чын ниети менен ыраазычылык билдирем. Бүгүн Мекеним Кыргызстан саясий партиясынын кервени, үгүт кервени Кара Суудан аяктайт. Бул төлгө. Кара Сууда 236 миң шайлоочу бар. Ар бириңиздер дагы бирден шайлоочуга үгүт киргизиңиздер. Кыргызстан боюнча ошондо 436-500 миң болот экен. Ошондуктан урматтуу мекендештер, биз сиздерге таазим кылып, биз сиздерге ишенип, биз сиздерге чын ниетибизден кызмат кылып беребиз деп дагы бир жолу ишендирип кетем. Мен азыр өзгөндөн келе айтып, өзүм адашып калдым. Мен 2 нерсе менен саат 4-кө жетип келдим. Биринчиси бул кайда бурулсам асфальт, жол. Тез келдим. Экинчиси Парижде Эйфелев башня менен табат, адашып калгандар. Бул жерде мынакей касиеттүү мечиттин мунарасы менен таап келдим. Урматтуу мекендештер, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Кара Суу шайлоочулары бизге мыкты добуш берет деп ишенем. Рахмат силерге. Урматтуу кара сулуктар, мен жыйынтыктап коеюн дедим. 5 жыл мурун өзүмө бир ниет кылдым эле. Эсиңиздерде болса керек, көпчүлүгүңөр ушул жерге келип катышкан болсоңуздар керек. 5 жыл мурун биз башка партия менен аттанган элек. Ал партия бузулуп кетти, жоюлуп кетти. Анан биз өзүбүз жаңы партия түзүп, жаштар, билимдүү илимдүүлөр баарыбыз биригип, бүгүн ушу Мекеним Кыргызстан партиясы менен кетип атабыз. Ошондо ниет кылдым эле. Кудайым насип этип 5 жылдан кийин дагы ушу шайлоого аттанган болсом, мен өзүм эмес, анда болгону экөөбүз гана кеткенбиз. Үчөөбүз деп жүргөнбүз, бирөөсү Ошто туулуп, Ошто чоңойгон. Кара Суудан экөө гана кеткенбиз. А бүгүн биздин катарыбызда Кара Суунун өзүнөн 12 кандидат бар. Мен ошо ниетиме жеттим дейм. Себеп биздеги шайлоочулар 236 миң деп атат. Анын 170-и 160 миңи келсе, ар бир 10 миңден бир шайлоочу болсо, биздин Кара Сууда бүгүнкү кезде 17 депутат чыгат. Эгерде Кара Суудан 17 депутат барган болсо, ошол жерде баарыбыз бир болсок, ынтымак болсок, бардык ишти биз мына кулач менен Кара Суу үчүн чоң кызматты кылып беребиз. Силерге сураныч, урматтуу кара сулуктар. Эгерде
Uşu Mekenim Kırgızstan partiyasına doğuşuңарды берсеңіздер, артта тұрған 11 кандидаттың барлығы Құда қаласа депутат болып барат. Biz iştep bereli, siler 4. октябрь günü Uruçka bilen biriyle pitiçka koyup koygular. En oңой iş silerdeki. Biz silerдің жүйүңөрдү 5 yıl Karasuğa kızmatты kılavuz dep, dağı bir жолы айтам ben silerge uada verip ketemen. Alan ikinci mesele, akırkı vaxtlarda hazır bizim kollegalarım, kandidatlar bir partiyalaşlarım aytıp ketти. Көп azmaz bizge tiyişip atat. Men geride oylayım. Kudayga ming martaba rahmat aytam. Kudayga şu ming marta rahmat aytam. Sebep kança karoğlu oldu bizde, bilesizler. Kança kıynaldık. Bırak meni 5 yıl bunun 45.000 şayloçu pata veri uzatkan eken, bugün oşo silerдің patаңар менен gana biz aman esen жүрөбүz. Bizge tiyişkenderdi men tava kılbayım. Tova kılam. Kayerде oturganын özüңүздөр жакшы билесиздер. Бүгүнкү күнгө чейин тиешип атат. Себеп biz güçlü partiyabız. Sebep biz aytkan убадабызга турабыз. Aytkanыбызды аткарабыз. Ошон үчүн бизди көбү көрө албай. Ар нерсе сөздөрдү сүйлөп атат. Кээ бир партияда bir el адам сүйлөйт. Эртеден кечке колуна кагазды алып алат. Бияка басат, bir el адам сүйлөйт. Бизде şu turgandын бардыгы сүйлөй алат. Себеп бизде бардыгыбыз лидербиз. Sebep bardığımızın kolumuzdan az süylөгөнүбүз менен биздин колубуздан жумуш кылыш, элге кызмат кылыш, элдин жүгүн арттырыш мына биздин колубуздан келет. Sebep biz буга чейин канча жумуштарды аткардык. Балдарды ушу шайлоого таптап атканда, ушуларды кандидаттарды алып biz тандап атканда, политсовет бардык жагын карап көрдүк. Бүгүнкү күнү биздин партияда, hiç bir partiyada мындай жок. 2 юридика ilimlerden doktoru var. 4 kandidat var. Mana İbrahim Akab'ın hemen bu ayta turgan doldusu tükönböйт. Profesör, akademik bardık. Namushu İbrahim Akab'ızda. 4 mer, şahardın meri var. 4 şahardın, Bişkek şahardın 2 vitse meri cumuşun taşap bizim partiye koşulup bizim partiyamına bugün atlanıp atat. En başkısı bardık yer ayıldan baştalat. Ayıldın yaşı olsun, ayıldın turmuşun, ayıldın kanday cumuş balorum bilgen adam. Bizde 20'den açık ayıl hükümetin başçıları var. Buna bizde bugün ekoya getip atat biz menen. Oşon üçün ulmаттуу Karasuluk tuğandarım. En doğuştu köp bere turgan silersinger. Eğer de siler erten 100 000'den aşıgırak bizge doğuş bersenger. Biz şaylonun 15%'in biz bir gana Karasu'dan alalabız. Oşon üçün siler bizge doğuştu köpürak bersenger. Biz azırkı aytılgan sözgü, aytılgan uadalarga, gelecekte atkara turgan işlerdi biz Kuda kalasa atkarıp berебиз dep silerge şendirip ketebиз. Oşon üçün wagtyňardy köp albaylı. Dagı bir jolu biz silerge men çoğ raşçılık aytkım gelet. Talada jumuş köp. Jaz jarys, güz güreş deyt. Oşoga karabastan, uşu bizdi koldup, bizdi kuvattap, bizdi şaylooçular bolup, bugün bizdi şaylaybiz dep kelgeniňerge biz silerge tazim etebиz. Mekenim benim Kırgızstan. Kuda kalasa 4. oktябрь günü saat 8'de şaylonun jıyıtı çıkkandan keyin biz silerge vadanı berебиz. Utup gelip bardığınardı çoğun şunda jerge toplap bir mayrandap toy kılabız. Mekenim benim Kırgızstan. Elime, cerime, Karasu cerime men ardayım. Yaşlılık kalayım. Delsoluk kalayım. Ar bir uyda ardayım toy olsun. Hiç kimden gözden yaş akmasın. Men silerdi sıylayım. Urmattayım silerdi ben süyemin. Rahmat silerge. Dagı bir jolu
4 oktyabr 4 nomerdi şaylap berет деп men sizlerge çoğ işenişte aytıp ketkim kelет.